Алгач сиздерге мына боюн көрсөтөбүз азыр. Жерге коюп тарып жатабыз. 1.60 таза экен да. Biraz жакын кыла бериңиз. Мына ургенге 1.60 болот. Ассаламу алейкум, кадырман көрүүчүлөр. Месиркежи каналынын катталуучулары. 8 апрель 2022 жыл Жалал Абад областы Сузак районуна караштуу Тайгараев айылына келдик. Бул жерде сиздерге көрсөтүүчү мына ушундай кара байыр жылкы бар экен. Ушул кара байырдан сиздерге маалымат берип көрсөтөбүз. Андыктан биз менен чогуу болуп туруңуздар. Каналда жаңы болгондор каналга катталыңыздар, лайк басыңыздар, сунуштарды комментарийге жазсаңыздар болот. Эми бул атыбыздан биздин сатуучубуз маалымат берсин. Келиңиз эми айтыңыз, бул ат азыркы убакта жашы канчада, так породасы кандай болду? Ушулардан айтып кетсеңиз. Породасы бул өзүбүздүн эле уруктардан. Анан жашы 4 асый да. 4 асый. Бул 7 жашар болуп калат, 4 асый. Азыр мына ушу ушул апрель айдын 8-inde же 10-дорунда экен ушундай туулганда. Толук. Демек, бунун туулган күндөрүнөн бери айтып жатасыз. Кол бала окшойт, Кол бала. Бул ошо кулундан бери ушул өзүбүздүн колдо болгон да бул. Жакшы. Демек, жаштайынан багып, ушул өзүңүздөн чыккан аттардын бири турбайбы? Ооба. Кандай өнөрлөрү бар эми улактарда? Өнөрлөрү эми чапканды ушул бала өзү неме кылат, чаап көрүп атат, айылдагылар көрүп атат. Жакшы алдыңкы жылкыларды эле неме кылып атышат эми. Демек, улагы дагы тамай жакшы аттардын бири, Ал эми да айтып кете турган нерсе бул үйүргө өтө жакшы неме берди да. Кулундар тиштебейт. Чоочун аттар менен дагы неме кыла бербейт. Үйүрдү жакшы эле карайт. Жакшы карайт да. 2 жыл үйүрдө болду бул. 2 жыл. Канча бээ менен жүрдү? Биринчи жылы ушу 10га жакын 8-9 жүрдү. Кийинки жылы бир 11 болду окшойт да. 2 жыл үйүрдө болду да. Азыркы убакта ден соолуктары, жеген ичкендери жакшы эле? Алхамдулилла, азыр жакшы булем. Аллага шүгүр. Ушул 1 жылдан бери, мына 1 жыл толук болуп калды окшойт да. Ошондон бери ушул кугазык болуп турат, болуп турат да. Жакшы, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге сатуучубуз бир аз кыскача маалымат берди. Эми сиздерге мындай жакындан көрсөтөлү. Кабак баштарынан көрүңүздөр. Жаныбардын бою башы чоң көрүнөт. Кара байыр жылкылары. Кол бала экен. Така тургандар кандай болду? Такага ошо айылда такачы бар, ошого такалатабыз да. Жоош элеби? Жоош эле. Ал эми жаш балдар карап мингенге жакшы элеби? Ооба. Жоош. Көп эле жанагындай кыялдары жок. Жаман өнөрлөрү жок, Жаман өнөрлөрү жок. Теп, тиштеп дегендей. Андай жок. Болгон эле айтканда. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, эми сиздерге бир бастырып көрсөтөлү. Бастыралчы, баскандарынан бир байкап көрүңүздөр. Эгер кимге жаккан болсо, өзүңүздөр дагы жакындан келип, минип көрсөңүздөр да болот, албетте. Кайтара беребиз ошол жерден. Жалал Абадтан негизи жакшы аттар чыгат, аламан улактарда чабылган аттар, кара байыр аттар жакшы чыгат. Мына ошол аттардын бири деп, алдыңкы аттардын бири деп айтып кетти сатуучубуз. Андыктан сиздерге жаккан болсо, ушул атты көрүңүздөр. Эми 1-2 чаап көрсөк болобу? Өтө көп кое бербейбиз, 1-2 кое беребиз, Мындай бир ары кылып, бери кылып чаап коебуз болот ошол. Азыр эми күндүн ысыгында өзү дагы туруп калды деп айтты. Атты көп кыйнабайлы. Ошол жака бир кое берип, кайра бери кайтсаңыз болот. Жаныбар. Оортунан жылгандары жакшы болуп жатат. Кыймылдагандары камчысыз тизгин менен жылып жатат. Жакшы болот. Болот, ооздору деле элпек эле экен, Өзүңүз улакка чабатам деп калдыңыз да, улакта кандай болот ат эми? Киргендери, чыккандары топторго, чоң жыйындарга. Эң чоң чабылганы бул Көкжаңакта улакта болду. Көкжаңакта? Ооба, базар болгондо улактарда чабылды. Калмакчынын айылында чабылды.
Ошол улактарда жетишкендиктери болдубу? Болуп атты ооба. Саарындар. Акчалай. Акчалай сорундар да? Акчалай сорун. Ортого киргендери жакшы эле, Жакшы эле. кирип чыккандары. Буюрса уят болбойсуз, э? Жакшы. Мындай сиздерге казыктарынан бир катар дагы көрсөтүп коелу. Туяктары баары таза эле көрүнүп турат. Демек, алуучулар болсо, тагып болушунча аяп мындай чапканбыз да. Өзүңүз жакшы карап чаап атасыз. Жакшы. Өтө сонун. Неме атты көрдүк, жакшы аттардын бири экен. Баасын айтыңызчы, баасын канча дейсиз буну? Эми баасын сомго эле неме кылабыз да. Ооба, сомго эле айтсаңыз жакшы болот. Анткени азыр доллар эми ары бери көтөрүлүп турат. Бүгүнкү курс менен жазып да кетебиз. Эми 350 деп атабыз да. Сомго 350 миң деп атасыз, э? Жакшы кардар келсе сүйлөшүүлөр болобу? Болот. Кудай кааласа болот. Жол менен болот. Тем баягы айткан эле неме болбойт, там болот. Жакшы. Урматтуу көрүүчүлөр, айтылыш баасы 350 миң сомго коюлуп жатат. Андыктан сиздерге жаккан болсо өзүңүздөр жакшылап келип көрүңүздөр. Албетте сүйлөшүүлөр болот. Айтылыш баасы 350 миң. Айтылган бага сатылбайт. Келип сүйлөшүп алсаңыздар болот. Сиздерде ушундай сатылуучу жылкылар болсо, кыймылсыз мүлк, автоунаалар болсо, биздин экрандагы номерлерге чалсаңыздар болот. Сиздер үчүн ар дайым кызматта Мистер Кеж каналы. Биз менен ар дайым чогуу болуп туруңуздар. Кийинки чыгарыштарда жолугушканча сиздер менен амандашабыз. Аман туруңуздар.